Жакында эле биз бириктик. Ошол ассоциациянын негизги милдети буга чейин кооперативтерде, эле кооперативтер эки түргө бөлүнөт, коммерциялык эмес жана коммерциялык болуп. Биздин өлкөбүздө азыркы күндө коомчулукта талаш тартыштар ушул кооперативтер боюнча бүдөмүк ойлор, күмөн саноолор болуп жатат. Ошолордун баарын эл арасында мындай кыймалдуу түрдө болсо дагы мындай ишеничтин дагы бир кепилдигин берүү иретинде дагы ушул ассоциацияга баштары биригип ушу кооперативтер биригип отурат. Кимдер бириге алышты? Кандай кооперативтер, кандай критерийлердин негизинде биригишти? Булардын баардыгы тең буга чейин өзүнүн мүчөлөрүнө ачык айкын иштеп келген, ар бири ошол иштин мүчө болуп катталгандардын баардыгына өзлөрүнүн иштөө эрежелерин, анын ичиндеги ар бир акча каражаттарынын жана башка ошол кооперативде болгон маалыматтардын жеткиликтүү болушу үчүн онлайн, мындайча айтканда электрондук системада иштеп жаткан кооперативтер биригишти. Баардыгында тең бул кезек күтүү онлайн түрдө өтөт, онлайн түрдө жүргүзүлөт. Өзүңүздөр билгендей эле ассоциацияны биз түзгөнүбүздүн себеби бул 2004 жылдан баштап өзгөртүү болгон эмес кооперативтерде. Ошону бир аз кошумчалап биз кошумча кошуп атабыз өзгөртүүгө. Күчүк кооперативтердин азыркы болуп аткан ситуацияларын берки кооперативтердин өзүңүздөр көрүп аткандай 2001 жыл, 1,5 жылдан бери бир-эки пирамида, жакынкы маалыматтарда пирамида деп чыккан үчүн биз кооперативдер бул пирамида эмес деп толугу менен мен айтып бере алам. Себеби бул жактан пирамиданыкы өзүңүздөр билгендей эле өйдөгө көтөрүлүп кеткенден аркадагылар албай калат. А булда болсо обратно кайра үй алган адам кайра төлөп берип кете берет. То есть бул деген шарик деп айтсам болот. Чогуу биргеликте биз бири-бирибизге жардам берип кете берет да үй алып. Акыркы кезде баарыбыз эле мына көрүп атабыз. Көбүнчө ушул социалдык тармакта кооперативтерге көп сөздөр, каралоолор болуп атат. Кооперативтерде признаки финансовый пирамида бар экен, абайлагыла депчи. Эми бир кооператив ошондой иштесе, баардыгына ошондой сөз тийип атат. Анан негизи кооператив өзү деген бул эң жакшы иштетилип чыккан модель да. Бул 200 жылдан бери дүйнөдө батыш өлкөлөрүндө өзгөчө, Европа мамлекеттеринде, Канадада дагы бул модель жакшы иштеп келатат. Аякта мамлекеттик дагы колдоо бар. Мамлекеттен дагы, мисалы үчүн Германия мамлекетин алып көрсөк, ошондой эле жеке кооперативтер бар экен, аякта мамлекет жыл сайын бир суммасын каржылап жардам берип турат экен. Алыс барбай эле коелу, мына март айынын аягында Орус Федерациянын мамлекеттик думасында депутаттар көтөрүп чыкты. Аякта мына Россияны жанагы согуш болуп аткан кезде санкцияга киргизгенден бери жанагы көптөгөн экономикалык кыйынчылык жаралды. Элдер үй ала албай калды. Ал жактын өзүнүн Центробанк деп коет, алар учетный ставкасын көтөргөн экен, жанагы ипотека кредитке болгон. Ошону көтөргөндө ипотеканын дагы пайызы көтөрүлүп, элдер үй алганга дагы шарты түзүлбөй калды. Анан ошол жактан айтылды, кооперативтерди колдош керек. Кооперативтерди колдоп, мына азыркы кезде эми мындан да келечек кооперативтерди анткени ошол аркылуу көптөгөн орус жарандары үй маселесин чече алат деп. Мына биздин Кыргызстанда дагы Улуттук банк учеттук жанагы ставкасын көтөрдү. Соответственно, ипотеканын дагы пайызы көтөрүлүп атат. Эми тиги элдерибиз кандай шарттар менен үйлөрдү алыш керек болчу? Буга чейин ипотека менен алып келишкен, курулуш компаниялардан алып келишкен. Анан мына кооперативтер ачылгандан бери көптөгөн адамга, көптөгөн орто мындай кирешеси бар үй бүлөлөргө ушул кооперативтер көп мүмкүнчүлүктү ачып бердик. Ар бир үй бүлө азастан болсо дагы каражатын топтоп, чогултуп, анан бир жыл болобу кезекке туруп, анан кезек менен узак мөөнөткө үй алып алганга чоң маселеси чечилип атат. Ошон үчүн биз мына ассоциациянын бириккенибиз, кооперативтердин бириккенибиз бирден бир максатыбыз ошол биригип
кооперативтерди колдоо, Кыргызстандагы кооперативтерди мындан дагы өркүндөтүп, мамлекеттик колдоого өтүү деген биз ушул атайын программаны дагы иштеп атабыз. Мамлекеттен дагы колдоо болсо, биздин кооперативтер мындан дагы жакшы иштеп, көптөгөн биздин кыргызстандыктарды үй менен камсыз кыла алат. Эми мына жанагы социалдык тармактагы ар кандай жанагы мамлекеттик мисалы үчүн органдардын айтканын, жазганын окусак, кооперативтер өзү ачылып алып, эч кандай көзөмөлсүз иштеп атат, көзөмөлдөгөн орган жок деп атат. Чынында карап келгенде кооперативтер мамлекеттик юстиция министрлигинен каттоодон өткөндөн кийин болгону налоговый, анан соцфондко, анан статкомго отчет берет. Башка көзөмөлдөөчү орган жок. Кооперативтер өзү билгенин өзү менен иштеп келатат. Ошол кестен, ошол мыйзамда ошондой мындай бир мүчүлүштү пайдаланып, кээ бир айрым адамдар кооператив ачса жеңил эле экен. Ушинтип ачып иштетебиз деп, анан ошентип жанагы бүгүнкү күндө 160 кооператив ачылыптыр. Ушу акыркы 4 жылдын ичинде 160 кооператив ачылып кеткен. Анан ошонун арасында кээ бирөө иштей албай калып, анан башка кооперативтерге дагы сөз тийген ошондон болуп атат да. Анан биздин дагы бирден бир сунушубуз болот. Ошол мамлекеттик бир органдын астында, юстиция министрлигинин астында болобу, же башканын астында болобу, бир атайын бөлүм ачып, же бир башкармалык ачып, ушул кооперативтерди көзөмөлдөө боюнча жана ошолорго контроль жүргүзүү боюнча бир ишкана ачылса, кооперативтер ошого ай сайын болобу, квартал сайын өзүнүн отчетун берип турат. Өзүнүн канча кооперативде мүчө бар, канча жанагы алгачкы төлөмдөрү бар, канча адамга үй алып берди, кандай иштеп атат. Ошондой бир көзөмөлдөөчү орган болсо дагы кооперативтерге да жакшы болот, иштей берет мыйзамдуу. Элге да жакшы болот, эч ким баягы кайсы бир туура эмес иштеген кооперативге алданып калбай. И мамлекетке да жакшы болот. Добрый день. Меня зовут Кошоев Тарик Бишимбекович. Я являюсь председателем правления некоммерческого кооператива «Мурас». Мы открылись в октябре 2021 года. За короткий срок у нас количество приобретенных единиц недвижимости составляет по стране порядка 52 единиц. Также хотелось, как и у коллег, тоже заметить то, что у нас основной контингент – это простые люди, не являющиеся выходцами из богатых семей. Они покупают действительно небольшие квадратуры, в среднем до 35 тысяч долларов. Это небольшие квартиры, дома. То есть действительно появляется контингент, который действительно нуждается в жилье. Сама ситуация вокруг кооперативов, она благодаря определенным сюжетам, высказываниям, репортажам пришло к тому, что появилось некое недоверие. Национальный банк вышел с заявлением о том, что будьте бдительны при выборе самого кооператива. Учитывая данный факт, в тех же самых комментариях люди разделились на 3 категории людей. Первая категория людей говорят: извините, пожалуйста, но мы же приобрели через некоммерческий кооператив. Если в сравнении с государственной ипотечной компанией, наши наценки кооперативов, некоммерческих кооперативов в 10 раз дешевле. Если в отношении брать с коммерческим банком, то мы дешевле порядка в 30 раз от наценки коммерческих банков. И в этом случае мы решили собраться, создать ассоциацию и разработать некий регламент внутри нашей ассоциации. За основу мы взяли финансовую модель самой Германии. Первый жилищный кооператив, согласно истории, появился в 1898 году в Германии. На данный момент он превратился в Райффайзенбанк. В этом случае
Мы, разработав механизм, разные виды кооперативов есть, сберегательные, есть накопительные, есть строительные, и мы искали самый лучший вариант. Все финансисты 4 кооперативов, юристы, маркетологи, изучив данную ситуацию, мы пришли к тому, что мы переходим все 4 кооператива на немецкую модель принцип поочередности. Можно заметить тот факт, что Келечек сам изначально он работал по программе в очереди, кооператив, некоммерческий кооператив. Келечек работал по этому же механизму и на протяжении долгого времени реализует успешно данную программу. Электронная очередь, она имеется практически у всех кооперативов. На личном сайте каждому члену кооператива выдается логин, пароль, который в онлайн-режиме может видеть, как двигается его очередь. Мы придерживаемся одного из самого главного принципа кооператива, это прозрачность из 7 принципов. Это прозрачность, открытость, учет. Тем самым, раз в Германии, в Европе все это получается по принципам очередности, прозрачности, открытости, думаю, нашими общими усилиями от имени ассоциации мы приложим все усилия, чтобы данная система заработала в полной мере на территории Крымской Республики. Спасибо большое.